Мгм. ооба ошондой болуп калып атат. Кызыккан эле кишилер курска катышат, кызыкпагандар катышпайт. Бирок окуйт, окуп активдүү катышат, окуп анан сертификат алып жатышат, өзүлөрүнүн акысын чөнтөгүнөн төлөп жатышпайбы? Анан балким колдонуп атат. Ооба, ошо. А- Акы төлөгөндөн кийин демек пайдаланып жатат. Анан ошо кандай өзгөчөлүк болуп атат, кандай өзгөрүү болуп атат деген кайтарым байланыш уюштуруш керек экен. Мен ошону ойлонуп жүргөм. Биз чындыгында эле курс өткөрүп эле анан кайтарым байланыш болбой эле болчу. Курстун жүрүшүндө ким кандай колдонду, эмне өзгөрүүлөр болду, болот кайтарым байланыш. Анан курс бүткөндөн кийин тынчып калып атабыз. Ошону дагы ошол курстун уландырдысында да кайтарым байланыш бир мындай определенный бир негизги убакытка коюш керек экен да. На саатчылык менен анан кайтарым байланыш. Туура антпесе болбойт да. Балким чындыгында үйрөнө албай калды. А балким колдонбой эле, же балким кыйналып атат, же балким сонун колдонуп атат. Тажрыйбаны бөлүшүш керек да. Биз тарбиячыларга да өтөбүз да. Ошондо курстун жүрүшүндө, андан курс бүткөндөн кийин да мен мондай колдондум, менин балдарымда ушундай өзгөчөлүктөр болуп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Мен сонун табылга болду мен үчүн. Моуну ойлоп таптым деп группага салып турушат да, аябай сонун үйрөнгөн нерселерин колдонуп айтышат тарбиячылардан. Ушу мугалимдер менен да ушундай кылыш керек, жакшы сунуш болду. Анан эми азыр сабагыбызды баштайлы. Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу кесиптештер. Мен абдан кубанычтамын ушул ишеним көрсөтүп, биздин курска катышып, лекцияларыбызга катышып, 3 күндүк онлайн курс лекциялар десек да болот, 3 күндүк кыска мөөнөттөгү эле. Акысыз Манас таанууга келгенде, Манас бабабыз, Манас атабыз турганда ошол акысыз кылып уюштурууганды чечкенбиз. Буга чейин биздин башка курстарыбыздын акылуу да. Анан биз ушул Манас таануучу, манасчылардын лекциясын угуу бизге маанилүү баарыбызга. Ошону дагы уюштурдук. Анан методикада да, ушул Манасты окутууда да көйгөйлөр болуп жатат да мектептечи. Мен өзүм да практик мугалиммин, кыргыз тилчи адабиятчы мугалиммин. Учурда мектепте иштебейм, бирок мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу жаатында иштеп, көптөгөн тренингтерди алып барып, долбоорлор менен иштейм да. Анан ушул Манасты окутууда сиздерде эмне көйгөйлөр бар? Методикага келгенде кандай муктаждыгыңыздар бар, эмнени билгиңиздер келет? А дегенде ушуну сүйлөшүп албайлыкпы? Анан мен өзүм сунуштарымды айтайын. Мен өзүм ойлогондорумдучу. Кандай болсо дейсиздер, эмне көйгөйлөр бар? Мгм. М. Мгм. Мгм. М. М. Мгм. М. Ооба. Албетте.
М, м. Ооба санариптик билим берүүдө жана компьютердик технологияда. М, м. Ооба аха компьютердик технологияда. М, м, ооба ооба компьютерден кыйналып атасыздар ооба туура туура аны көп эле мугалимдер кыйналып жатат. Биз мидте суроолор талкуулар болуп жатат, зумга угулбагат да мидтен талкуу болгондо. А зумдагы мидке угулат да. Мен азыр мидти да зумду да параллель коюп жатам да. Анан эми бул компьютердик технологияны колдонуу менен башка сабактарды, кыргыз тили адабиятын жалпы деги эле башка бардык сабактарын колдонуу да актуалдуу бул тема санариптик билимибизди жогорулатуу. Анан эми Манаска келгенде, Манас эпосун окутууда биздин парзыбыз болуп жатпайбы? Манаста кыргыз турмушу, кыргыздын нарктуулугу, кыргыздын маданияты, аял эркектин орду, бала тарбиялоо, намыс бүт кыргыз турмушунун энциклопедиясы дейбиз. Бүт кыргыздын өзөгүбүз Манаста жатат да. Анан биз өзөгүбүзгө кайрылып морекке глобалдашуу, аламдашууда ошол биздин кыргыздын касиетин, кыргыздын нарктуулугун, улуулугун жоготуп албашыбыз керек, балдарга тарбия беришибиз керек, өзүбүз да өзөгүбүзгө кайтыш керек дегенде Манастан табат экенбиз. Анан эми ошол Манасты окутууда биз ошол өзгөчө Манасты окутууда эмнеге көңүл бөлүшүбүз керек деген кызыктуу ойлор болуп жатпайбы? Ошондо азыр айтып жатат, чындыгында интерактивдүү методдорду билебиз. Анан азыр балдардын ой жүгүртүүсү алдыга кеткен, сынчыл ой жүгүртүүгө, анализдегенге мындай шыктуу балдар да. Бизде аналитикалык ой жүгүртүү болгон эмес учурунда биз мектепте окуп жүргөндө дагы, университетте да окуп жүргөндө дагы кийинки эле салттуу методикада аналитикалык ой жүгүртүү жок. Мазмун менен, анан окуя менен чектелип, анан параграфты айтып, окуп түшүнгөнүн айтып берип, кайра мугалим айтып берип, ушундай эле салтуу окутуу менен анализ жок да, креативдүүлүк, терең ой жүгүртүү жок болгон. Азыр эми бүткүл дүйнөдө концептуалдуу ой жүгүртүү, ошол креативдүү ой жүгүртүүгө басым жасалып, анан ушул жанагы жалпы республикалык тестирлөөнүн суроолору да окуп түшүнүү, пиза сиз айтып аткан ошолор дагы түшүнүк логикага негизделип жатпайбы? Анткени адамдын акыл эси өнүгүп кеткен, ошон үчүн укмуш технологиялар чыгып жатат, смарт акылдуу технологиялар чыгып жатат. Анан ошол биздин доорго жараша балдарыбыз да акылдуу болуп жатат. Альфа, мун уже Z 2000 жылдан бери 2010 альфа деп бөлүнөт да муундар теориясында. Алардын өзгөчөлүгү микрофондорду өчүрүп койсоңуздар, мен таппай атам ким. Алардын өзгөчөлүгү ошол балдардын жан дүйнөсүндө рух байлыгынын улуу мындай сезимталдуулугунда, рух байлыгынын тазалыгында, анан акыл эсинин ой жүгүртүүсүнүн уникалдуулугунда азыркы балдарыбыз мына көп информацияны кабыл алганга жөндөмдүү, тез кабыл алганга ошол эле учурда унутчак деп жатат. Баарыбыз унутчакпыз, анткени көп маалымат жана дискке батпай кеткен сыяктуу болот экенбиз да, мээ деле ошол компьютер экен да. Анан көп маалыматты кабыл алганга, анан тез үйрөнгөнгө жөндөмдүү, анан көрө билет алысты. Ошондуктан бизге сын айтып, бизди сындап, методикабызды өзүбүздү сындап жаткан ошондон да ошондон сабактарыбызды жактырбай жатат. Могу жогорку класстын окуучулары менен талкуулап көрсөкчү, сабак жагабы силерге, могу окутуу биздин методикабыз, мугалимдердин окутуу сабактарга деги эле сабактын жүрүшү силерге жагып жатабы? Жалпы система десек, бирөө дагы жагат деп айтпай баары каршы болуп атат. Чындык ошолчу. Өткөндө 11 класстын
бүтүрүүчүлөр менен да бир жолугушуу болду. Ал ийгиликтүү абдан Салымбеков бизнес скул деген бар, Салымбеков университетинен келиптир, ийгиликтүү бизнесмен, чет өлкөдө окуган, көз карашы заманбап кеткен, өнүккөн адамдар келди да, анан ошолордун кантип ийгиликке жетиш керек, кесипти кандай тандаш керек деп балдар менен талкуулап, анан суроо берип, мектеп системасы, азыркы окутуп жаткан мектеп системасы силерге жагабы десе, баардыгы жакпайт деди. Мен дагы макулмун десе, баары кол чаап атат да, жакпайт. Алардын сынчыл ой жүгүртүүсү күчтүү. Салттуу окутууда мындай окуп түшүнгөнүңдү эле доскага чыгып айтып берүү, параграфты окуп кайра айтып берүү, анан мугалим берген тапшырманы аткаруу, мугалим айтып берүү. Салттуу окутуу ушундай ушинтип эле чоңойгонбуз, ушунча киши болгонбуз да биз. Анан бирок азыр ал эмне үчүн актуал болбой калды, стандартыбыз өзгөрүп кетти, анткени адам акыл эси өзгөрүп кеткен да, жогорулап кеткен. Биздин балдарыбыздын сынчыл ой жүгүртүүсү күчтүү. Эми Манас эпосун окутууда дагы кечээки Таланталы Бакчиевдин дагы, Рыспай Исаковдун дагы лекцияларынан аябай ыраазы болдук. Алар дагы сынчыл ой жүгүртүү менен, сын менен анализдеп ой жүгүртүп жатат. Мына ошол анализдеп сабак өтүү маанилүү да. Текстти талдаудо да, адабиятта дагы окуучулар акын жазуучулардын өмүрү чыгармачылыгын жаттап айтып берүүнү абдан жаман көрүшөт. Окуучулар өмүр чыгармачылыгы анан канчанчылык кандай китептер жазыптыр дегенге укпайт анын өмүр чыгармачылыгын. Китептин өзүн да, чыгарманын өзүн да укпайт да. Демек, мындай сын көз караш менен анализ дегенде, анан алар ойлонуп, анан кызыгат. Манас эпосунда дагы, окутууда дагы кечээ эки манасчыбыз тең айтты, аналитикалык ой жүгүртүүгө, анан кызыктуу окуяларга, анан эмне үчүн дегенге токтололук депчи. Мына ушул азыркы бизден окуу керемет болобу, келгиле окуйбуз болобу, мореке азыр биз окутуп жаткан STEM технологиясы менен окутуп жатабыз. Инновациялык педагогикалык технологияларды окутуп жатабыз. Мына ошол ыкмаларды Манас эпосуна кошсок да, Манас эпосун окутууда да колдонсок, ошол дал ушул сынчыл ой жүгүртүү менен текстке болгон кызыгуусу күчөйт деп ойлойм да. Анан азыр балдарды ушул кызыктырууда чын эле Манастын мазмунун, Манаска мындай сиңип кирүүдө жүрөгүн менен берилип кызыккан эле балдар окуйт. Анан бирок ошол эле кызыккан балдар менен окуп эле кала бербестен, бизде ошол Манастын өзөгүндө кыргыздын каны жатат. Манастын өзөгүндө кыргыздын руху, жан дүйнөсү, өзөгү жатат экендигин жеткизип койсок, ал булар сезимтал балдар. Бул илимпоздор да аныктап чыкканда, руханий байлыгы терең балдар, руханий жан дүйнөсү терең, руханий байлыгы мындай, руханий дүйнөсү бай балдар да, сезимтал балдар. Ушунчалык сезимтал, ошондуктан мындай бат эле таарынып, урушуп койсо, же болбосо чөгүп кетип, же ушундай эмоционалдуу болуп жатпайбы, рух дүйнөсү терең балдар. Булар рух доордун балдары. Рух доор деп угуп жатпайсыздар, алтын доор, рух доордун балдары. Ошондуктан буларга биз ойлойбуз да, булар деген материалдык баалуулукту, материалдык дүйнөнү биринчи коюп алган, баары эле чоң акчаны, чоң байлыкты, анан даяр оокатты көздөйт деп ойлоп жатканыбыз жаңылыш. Андай эмес азыркы балдарыбыз. 2000 мореке жаңы поколение, жаңы муун. Булардын рух дүйнөсү, рух байлыгы терең. Буларга деген дал ушул руханий сабактарды, руханий баалуулуктарды жан дүйнөсүнө сиңирсек, булар тез кабыл алып, патриот болгон, ошону нарктуулукту алып кете турган балдарыбыз ушулар. Бизге караганда ушулар. Биз анткени материалдык дүйнө менен тарбияланган адамдар бизбиз. Азыркы балдарыбыз рух дүйнөсү, руханий жан дүйнөсү бай балдар ушулар. Анан ушул балдарыбызга Манастын патриоттук, Манастын улуулугун, касиетин жан дүйнөсүнө сиңирсек, алып кете турган уул кыздарыбыз ушулар. Булар материалдуулукка кызыккан, анан булар Манасты деле окубайт, анан тилди унутуп калат, анан кыргызды унутуп калат деген ой жаңылыш. Булар ушул дал ушул балдар алып кете турган балдар ушулар. Көзүнө карап, жүрөгүнө карасаңыздар, ошону көрөбүз. Анан ушул мен балдар менен тренинг өткөндө, окуучулар менен баарлашууда өткөндө айтып жатпаймынбы, ушундай чоң муундагы, улуу муундагы адамдар силерди байлыкка эле, материалдык дүйнөгө кызыккан деп ойлошот. Бирок ал андай эмес, туурабы десем, туура эже дешет. Ушунчалык сезимтал балдар, бизге караганда жүрөгү ачык балдар булар. Биздин эмоцияларыбыз жабылып калган, биз мындай информацияны тез кабыл албайбыз да.
Биз материалдык дүйнө менен чоңойгон адамдарбыз. Материализация, бул совет доорунда материя, материализм күчтүү. У нас идеология, мындай идеализм, рух дүйнөгө мындай басым жасалган эмес. Көзүңө көрүнгөн нерсе эмне болсо ошол менен чектелүү болгон. Азыркы балдардын ошол ушундай доор экен, ар бир доордун, ар бир муундун өзүнүн адамы болот экен. Азыркы доордун 21-кылымдагы муун поколениясын окусаңыздар, ой, муун теориясын, муундар теориясын, поколение, теория поколений деген маалыматтар бар. Ошондо азыркы доордун балдарынын руханий дүйнөсү терең балдар. Альфа муун өзгөчө, Z муундар да өзгөчө, ошондуктан сезимтал балдар. Булардын ой жүгүртүүсү башка. Манасчылар алдыны көрө билет, сезимтал дейбиз. Мына азыркы балдарыбыздын сезимдери ачык балдар. Эгерде биз эле жаап койбосок, психологияны алганда да, эгерде биз эле чектөө менен, тыюу менен, обузала зордук зомбулук менен эле сезимдерин жаап койбосок, сезимдери ачык балдар. Анан азыркы психологияда дагы, жаңы педагогикалык ыкмаларда дагы балдардын сезимдерин ачууга, балдардын креативдүүлүгүн, элестөөчүлүгүн, образды ой жүгүртүүсүн ачууга басым жасасак, бул балдардан генийлер чыгат. Анан ушул манас эпосун окутууда да мында чоң касиет, чоң сыр, чоң кереметтер жатат да. Мына ошол мындай сыйкыр күчтөрү, кереметтери, патриоттуулук, өзгөчө адамдардын, олуялардын ошол доордо болуп жашап өткөндүгү, адамдык намыс, аял эркектин орду, руханий баалуулук, кыргыздын нарктуулугу, кыргыздын нукуралыгы ушунда экендигин жан дүйнөсүнө сиңирсек, сезимдерине алып, жан дили менен кабыл ала турган балдарыбыз ушулар. Биз ошолорду жеткире албай жатабызбы балким деген ойдо да. Ошондуктан каныбызда кыргыздын канында бар да, ойгонот экен. Кандайдыр бир себептер менен биз орусча сүйлөйбү же кандайдыр бир заманбап тарбияда чоңойгон кыргыздын балдары, кыздары же адамдары болсо да, кайсы бир кырдаалда кыргыздын деми каны ойгонот да. Кандан келе жатат деп кечээ Рыспай Исаков айтты. Манас кандан келе жаткан баян, ошон үчүн ушундан, ошол доордон ушул доорго чейин келе жатат депчи. Бул энергия бизге көзүбүзгө көрүнбөгөн рух дүйнө, биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн дүйнө бар. Биздин көзүбүзгө көрүнбөгөн бүтүндөй айлана тегерек энергиядан турат, көзүбүзгө көрүнбөгөн. Ар бир дүйнөнүн ар бир нерсенин ээси бар. Адамзаттын пири манас деп айтылат. Адамдын ээси, баарыбызды жараткан Кудай жараткан, бирок пири, ар бир нерсенин пири бар го, жаныбарлардын, суунун, табияттын пири деп келгенбиз. Адамзаттын пири манас. Демек, бул дагы бекер эмес экен да. Демек, ушул руханий дүйнөдө чоң бир сыр бар экен да деп баланын жан дүйнөсү менен ачсак, балдар жакшы сиңирет. Балким биз ошол бала кезде же биздин доордо жашаган учурда ошол айтканда сиңире алмак эмес, анткени материализм менен, жанагы атеизм менен чоңойгон адамдарбыз да. Биз эмес, эми биздин ата энелерибиз. Анан ошол материалдык дүйнө маанилүү болгон, көзүңө эмне көрүнсө ошол маанилүү болгон да. Азыркы балдар андай эмес. Ошондуктан балдарга рух, манас деген бул рух да. Ошондуктан бул ушул манаска келгенде балдарыбыз накта кыргыздын уулу кыздарын, патриот кыздарын тарбиялап алсак болот да. Анан эми ошону сабакты кызыктуу өтүүдө. Азыр бизде актуалдуу изилдөөчүлүк, долбоордук деген технология маанилүү болуп жатат. Бул технология менен биз класстан тышкаркы иш чараларды өткөрүүдө, окуу керемет долбоор менен каалаган баланын каалаган темасында изилдөөчүлүк иш жүргүзүлдү. Эми азыр биз баштагыч класстардын мугалимдерин окутуп жатабыз, инновациялык педагогикалык технологиялар. Анда да изилдөөчүлүк, анан долбоордук ишмердүүлүк технология бар да. Ошол мекен тануу сабагынан же адаbii окуу сабагынан ошол теманы алып бала өзү изилдейт да өз алдынча, же класстан тышкаркы иш чарада. Казакстанда жеке менчик мектептерде атайын изилдөө деген сабак киргизилген. Англис тилинен research technology деп коет да. Англис тилинде бул изилдөө, долбоордук ишмердүүлүк абдан актуалдуу, уже жолго коюлган, чет өлкөдө да жолго коюлган кадимки сабактарда ар бир темада изилдөө иштерин жүргүзүшөт. Анан демек биздин балдарыбыз изилдөө ишин жүргүзүүгө жөндөмдүү, акыл эси да жетет да. Изилдөө ишин биз өзүм оны ойлоп көрсөм, биз деген университетте окуп жүргөндө эле жүргүзчүбүз.
Ошондо жогорку окуу жайында курстук иштерди аткарабыз го, курстук иш, дипломдук иш, анан диссертация, кандидаттык, анан докторлук иш, бул изилдөө иш да, илимий изилдөө да, илимий изилдөө. Анан ошол илимий изилдөө түшүнүгү жогорку окуу жайдагы окууну бүтүп жатканда же окумуштуулук даражаны алууда гана колдончубуз. Ошол илимий изилдөөнүн ишинин жүргүзүүнүн этаптары бар, өзүнүн эрежеси бар эмеспи? Ошол рефератты жазууда, реферат да илимий изилдөө иш да. Аны биз жөн көчүртүрүп кое эле жатпайбызбы сабактан. Ошол түшүнүк азыр биздин башталгыч класс бала бакчада киргизилип атат. Бала бакчада илимий изилдөө иш жүргүз, мектепте деп башталгыч класстан баштап. Демек, ошол илимий изилдөө иш долбоордук технологияны могу Манаска колдонсок абдан актуалдуу жана маанилүү болот да. Мисалы мен бул көп жыл мында мектепте окуп жүргөн кезимде, бул азыр изилдөөгө өтпөй турайын да, бул методикада мисалы Манастан үзүндү. Манасты кантип кызыктырабыз, Манасты эпосун окутууда. Мисалы мен сабагымдан бир аз эле жөн эле айтып өтөйүн. Сунуш бул өзүңүздөр мындай алдыга кеткен чыгармачыл мугалимдерсиздер, өзүңүздөрдүн тажрыйбаңыздар, ыкмаңыздар бар. Манасты окутууда, мисалы үчүн, ошол учурунда мен мектепте иштеп жүргөн учурда, кийин эле могу интернет чыкпадыбы, ошол диск сатып алып, Таланталы Бакчиевдин дисктерин берди эле. Анан манасчылардын атайын Бишкек шаарынан барып, ЦУМдан барып сатып келдим эле. Анан ошону DVD дискке коюп, анан угузчубуз сабак өтүп жаткандачы. Азыр абдан сонун шарт, YouTube'ду бассак эле түрдүү эпизоддорду колдоно алабыз. Түрдүү Манастын эпизод үзүндүлөрүн угуза алабыз да балдарга. Аябай сонун шарт. Анан ошо YouTube каналынан Манас Саякпа Каралаевдин Манас эпосунан үзүндүсүн угузуп, Манасты окутуп киришүүдөн мурда балдарга деген. Анан бир өзгөчөлүк, биз ошо Манас эпосун манасчадан угузуу мүмкүнчүлүгү жок болчу мурдачы. Жөн эле текст менен чектелчү. Азыр болсо Манас эпосун угузууда Манастын кырааты, ыргакта касиеттери бар да, рифма. Бала тарбиялоо сабактарында да айтылат, ушул жана бешик ырында, кошокто, батада, Куранда, мына могу Манаста дагы ыр саптары менен ыргак, анан өзүнүн кырааттуу оону бар да. Бул ааламдан келген, бул ошондой мыйзамдашып калган ыргак. Бул ыргак, бул жүрөктүн, муну окумуштуулар изилдеп чыгыптыр. Жүрөктүн ритм менен согот, биздин жүрөкчү ыргак менен согот экен. Анан ошол демек ритм ыргак термелүү физиканын закону. Ошондон эгерде ошондуктан Манас эпосу да ыргак менен айтылат, ыр саптары да ыргак менен, рифма менен айтылат. Бул бекер эмес экен да, демек адамга таасирлүү болот экен. Ыр менен айтууда, Манас айтууда, бешик ырын ырдоодо дагы жүрөккө термелүү менен айкалышып, адамдын ден соолугуна жакшы экен да. Булчу Манасты да изилдеп жатышпайбы? Ошону Манасты айтканда адамдар оорудан айыккан депчи. Демек ошол ыргак, анан сөздүн күчү, албетте сөздүн күчү адамга ушунчалык таасирлүү болгон, энергия адамдын денесине өтүп, анан ошол дарылоочу касиетке ээ болгон Манастачы. Анан ошол Манастын өзүн угузуу балдарга таасирдүү болот да. Анан ошо YouTube каналынан Манастын окуясын биз өтө турган темага ылайыктап туруп, кайсы теманы өтсөк, ошонун бир аз ыргагын угузуп, өтө таасирдүү. Түшүнсө да, түшүнбөсө да анын ыргагын укканда таасир алат бала. Текстти Мен түшүнбөсө да. Анан ошол текстти угузуп, анан ушул угузгандан соң эпостун поэтикалык вариантын балдарга кире беришкене микрофонду өчүрүп койсоңуздар, ким сүйлөп атат? убат. Так. Ошол окутууда Манасты мына ушул ыр саптарын, уккан ыр саптарын балдарга, бул менин жеке мындай автордук ыкмам десем болот да, мындай. Ошол ыр саптарында бир эме ыкма бар. Орус тилинде Жаки лошадь деп коет, мындай ат жана чабындес ыкмасы да. Бул Каменскийдин методикасы экен да. Ошондо бул ушул ыкманы пайдаланып, бирок жанагы ыр саптарын чачыратып туруп, анан куро ошол эмени ойлонуп ушуну колдонгом да өзүм. Ар бир балага ыр саптарын ошол эпизоддон уккан ыр саптарын чачыранды беребиз балдаргачы, колдоруна. Анан эми уктук.
Эми ушул тексттен эмне эсибизде калды? Ошол текстти курашыбыз керек да. Чачыранды сөздөрдү балдар отуруп бир тарапта ошол ар кандай сөздөр экинчи тарапта да карточкадагы сөздөр анан жуп жуу менен эки катарда тизилген балдар биригип жуп жуу менен анан ыр саптарын курашат. Сенде кандай сөз айкаштары менен курасаңыздар болот, сөздөрдү айкаштырып же болбосо бир сап кылыпсак деле болот да. Биринчи сап, биринчи куплет, экинчи куплет кайсы экен, мындай жуп жуу менен биригип туруп ыр саптарын курашат манастын. Анан ошол ыр саптарды курап, анан ошол куралган дал келдиби биз уккан боюнча, же дал келбей калдыбы, анан талкуулап анализдеп анан тууралашат. Балким туура эмес куралып калды, биринчи экинчи куплет алдыга кетип калды, же экинчи куплеттин саптары биринчи куплеттин саптары менен аралашып кеттиби. Балдар ошону угуп түшүнүү жөндөмдүүлүгү ыр сапты курап анан көркөмдөп айтып берет. Балким анын арасында манастын кырааты менен айтып берген окуучуларыбыз окуп манастын оону менен айтып берет балким. Ошентип балдарда изденүүчүлүк, балдарда активдүүлүк, мана текстке үңүлүү, анан эсте тутуму өнүгөт да, мына активдүү ыкма. Бул ушул ыкманы жууңду тап деген ыкмасы менен анан чачыранды тексттерди бириктирип келип анан поэтикалык текст куруу ыкмасында мындай, бул автордук мындай ыкмам десем болот да. Жупту тап бул менин ыкмам эмес, бирок ошол текст менен иштөөдө ошону айкалыштырып туруп ушуну колдонгонмун. Ошону сунуштайм. Анан албетте ошол сөздү, ырларды, ошол тексттин маанисин чечмелеп текстке талдоо дагы маанилүү. Анан ошол балдардын эсинде көбүрөөк калат, анан текстти окуу да кызыктуураак болот. Видео менен да укканы менен салыштырып, анан өзлөрүнүн балдарын анализдеп кандай салыштыруулар, кандай көркөм сөз каражаттары бар экен. Анан текстке талдоодо бизде адабиятчыларда эң мындай татаал тема адабият теориясы. Көркөм сөз каражаттарын талдоодо ошол олимпиадага даярдабаганда дагы биз көркөм сөз каражаттарын текст менен иштөөдө кыйналып келишет окуучулар. Ошол текст менен иштөө маанилүү да. Олимпиадада азыр ошол текстти, эки текстти окуп салыштырып анан рецензия жазып жатпайбы, пикир жазыпчы. Анан көркөм сөз каражаттарын таап алып чыгыш керек да. Биз мурда салттуу окутууда өзүбүз да бала кезде окуганда ошол тексттеги көркөм сөз каражаттарын талдачу эмеспиз. Текст мазмуну менен эле чектелип калчубуз. Ошондо текстте ар бир сөздүн маанисин ачып берүү менен балдарды дагы текстке тартабыз. Бул жерде мындай ыкма бар. Жана эки бөлүктүү күндөлүк деген ыкма бар эмеспи? Сынчыл ой жүгүртүүнү. Бул дагы мен ушуну башкача бурмалап алгам да. Эки бөлүктүү күндөлүктө ал деген цитата айтылат, ыр сап. Анан ошол ыр сапты бул кандай түшүндүң деп чечмелейт. Мисалы, манастан бир аз сап айта аласыз, куплет айтсаңыздар. Кайсы куплетти келтирелик? Ыр саптардан, манастан. Макул. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй. Так, асман менен Асман менен жериңдин асман тирөөсүнөн бүткөндөй. менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, ооба. Тирөөсүнөн. Ооба. Алтын менен күмүштүн Күмүштүн ширөөсүнөн ширөөсүнөн бүткөндөй деген сапты алдык. Эми ушул жерде кандай түшүнөсүң, бул эмне деген түшүнүк экен деп чечмелечүбүз мурдачы, бул эки бөлүктүү күндөлүктөчү. Кандай айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, бул эмнени түшүнүп жатат? Демек, асман айга теңештирилген бир улуу феноменалдуу адам жөнүндө сүрөттөлүп жатат деп мен түшүндүм деп комментарий берсичи окуучуларчы. А бул жерде текст менен иштегенде көркөм сөз каражаттарын талдайбыз. Айың менен эмнелер жатат? Бул жерде кандай эпитет, кандай салыштыруу, же метафора, же метонимия, же литота жатат? Эмне жатат бул жерде? Эмнелер жатат? Бүткөн дай мүчөсү менен салыштыруу болуп жатат, Кайсылар? Айың менен
Салыштыруу жүрүп атат. Жер менен ай, күн, жер, жер, асман. Анан алтын күмүшкө салыштырып жатат. Алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй деп. Демек, бул ай менен күн кыргыз түшүнүгүндө эмнеге жатат? Ай менен күн асман телолорунда биз бийиктикти билдирет, жарыктыкты билдирет, ыйыктыкты билдирет деп чечмелейбиз. Жер менен асмандын ортосунда алыстык, ошол жер менен асманды бириктирген күч болуп атат, адам болот. Жер менен асмандын ортосундагы канчалык бийиктик, канчалык ыйыктык жатат, ошол асман менен жердин тирөөсүнөн бүткөндөй деп жатат. Ошол бул эмне деген салыштыруу деп анан талдоо. Алтын, күмүш биздин ыйык, асыл, баалуу заттарыбыз. Мына ушул алтынга анан күмүшкө салыштыруу. Булар салыштыруулар, салыштыруулар булар. М, м, м. Ой. М, Бал, асыл балу. М, м. Ооба. Ооба. Могу эки бөлүктүү күндөлүк ыкмасында, демек, комментарий бөлүгүндө жанагы адабият теориясын салыштырабыз. Мен адабиятта жана башка темаларды өтүүдө ушинтип текст менен иштечүбүз да, группадачы, топтордо. Бул ушул цитата комментарий эки бөлүктүү күндөлүк ыкмасын бурмалап, жаңы ыкмада колдонуп алып иштегенбиз. Комментарий эмнени түшүндүң, эмненин маанисин берет экен деген деле болчу. Идея боюнчачы, мына эрежесинде, бирок текст менен талдоодо мунун салыштыруу, эпитет жана башка синонимбу, антониму, канча затотоочу колдонот экен, канча сынатоочу колдонот экен, текстке талдоо тилдик өзгөчөлүгүн алып чыгуудачы. Лингва стилистикалык ыкма деп коет. Лингва адабияттык ыкма стилистикага жатат. Мен дипломдук иштим тилдик өзгөчөлүгү эле, анан ошондо илимий адабияттардан ушунчалык аз экен. Кыргыз тили адабият илиминде, тил илиминде да текстке талдоо жүргүзүүдө Кырбашев, Кеңеш Кырбашевдин Алык Осмоновдун тили, анан Алык Осмоновдун поэтикалык каражаттары ушундай. Анан Аристотельдин поэтикасы дегенге кайрылчубуз. Ошондой поэтикага келгенде адабий, илимий изилдөөлөр аз экен да. Анан ушул эмне үчүн, демек, текстке талдоо жүргүзүү татаалыраакпы? Бул стилистика да, лингва адабияттык ыкма деп коет. Анан ошону биз текстке талдоо азыр актуалдуу болуп калды. Олимпиадада дагы, окуп түшүнүүдө дагы, ЖРТда дагы текстке, ар бир сөзгө маани берүү маанилүү да. Маселен, ошол сөздү байкабай кетип, анан ОРТдан дагы жана ПИЗадан дагы туура эмес жооп берип коюшу мүмкүн. Бир сөз мында алаксыткан сөздөр болот да, алагды кылган. Демек, ошол текстке талдоодо дагы биз манаска кайрылганда дагы ар бир сөз сүйлөйт. Ар бир сөздүн мааниси бар, ар бир сөздүн подтексти бар да. Демек, ошонун контексттик мааниси, сүйлөм ичиндеги мааниси, түзмө түз мааниси кандай, эмнени айтып жатат? Ошол комментарий бөлүгүнө ошону талдасак сонун болот. Анан шер манас, кабылан манас, айкөл манас дегендер эмнелер булар? Шер, кабылан деген эпитеттер, эпитеттер. Эпитет, эпитеттер шер, кабылан болду. Мына ушул кабылан манас, жолборс манас, арстан манас деп эпитеттерди манаска гана, баатырларга гана колдонушкан. Мына ушундай, бул текстте ушундай эпитеттер жана ушундай салыштыруулар, же метафора, же метонимия, же жандандыруу бар экен деп ушинтип схема менен талдап алсак жакшы болот деп сунуштайт элем. Эми кийинки илимий изилдөө иш аракет технология деген бар. Мунун илимий изилдөө ишин балдарга өз алдынча балдар кубулуштарды, процесстерди же маалыматты, ошол теманы өз алдынча таап изилдеп чыгат. Эми ошол изилдөөдө, өз алдынча изилдөөдө эмне деген темаларга кайрылсак болот? Эмне деген, азыр муну чоңойтоюнчу кичине. Так. Эпостагы мекенчилдик, эл жерди темасы.
эл жерди сүйүү темасы, мекенчилдик, жоокердик, жигиттик намыс образы, энелердин образы, эне, адам темасы, каада салт, улуттук нарк, жер сууаттары, улуттук оюндар, улуттук маданият, достук темасы, илим билим, дары дармек чөптөр, улуттук кийимдердин сүрөттөлүшү, жаныбарлар, тулпарлардын аталышы, канаттуулардын аталышы, колөнөрчүлүк, ооба, эпостагы кыргыз турмушу, көнөргөн сөздөр, сөз бермектери, укмуштуу окуялар, түш аяндар, музыкалык аспаптар, дагы кандай кызыктуу тема, бала изилдей турган темаларды алып чыгып изилдөөчүлүк жүргүзүшкөн. М. М. Ооба. Эт бышым, э? Ооба. Ый, ооба. Мифтик образдар, э? Мифологиялык образдар. Ооба, ошого кызыгат. Сыйкырчылык, ооба, ооба, ооба. Жанагы сыйкырчылык, анан жанакы неме? Жайчылык, жайчылык, э? Жайчылык, жайчылык, сыйкырчылык. Ооба. Ооба. М. Табыпчылык, э? Гүл азык, гүл азык. М. М. Ооба. Мына ушуну балдар изилдесечи, мисалы гүл азык деген эмне, мындай сөздүн айкалышы, анын составында эмнеден жасалган, кайсы азыктар, азыркы күндө биз колдонгон эмне азыктар бар адамга, мындай составы, анын түзүлүшү адамдын организмине эмнеси менен баалуу жана пайдалуу деп, ошол манастагы гүл азык, азыркы биз колдонуп жүргөн продуктылар деп салыштырып изилдөө жүргүзсө да абдан сонун. Мээр чөптөр, азыркы ушундай мээр чөп бар, азыр барбы ошол чөптөр деп чөптүн составын изилдесе, манаста ушундай мына могул сапта берилген өзүнчө эле илимий изилдөө, көрдүңүздөрбү? Мындай илимий изилдөөнү мисалы улуттук оюндар, эпоста аялдардын образы, жигиттин мекен деген кандидаттык, докторлук иштер чакталган да. Анан улуттук кийимдер, жана башка жаныбар, тулпарлар деген китептер бар, кол өнөрчүлүк. Анан ушундан дагы сонун ал илимий изилдөөдө жок нерселерди таап чыгат балдарчы. Өзүнчө эле бир илимий изилдөө. М. Ооба. М. 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 Ай, сонун. М. Сонун. М. Мына. Но. Ошо. Ооба. Жоокердик. Сонун. Жоокердик тактика, э? Жоокердик тактика кандай болгон? Манаста кандай болгон? Азыркы учурда кандай болуп атат?
Ошол атты минген билем. Ооба. М, м. Ооба, ооба. Тулпарлардын касиети булар деген жоодон мындай ээсин таштаган эмес. Сөөгүн да таштаган эмес да. Жоо акылдуу аттар. М, м. Саралага. Ооба. М. Ооба. Ооба. М. Касиеттүү мына. Ооба. М. Ооба. Туура. Туура. Төркүнбү эже. Сиздей мугалим болсок, анда окуучулардын баарын манас таануучу кылабыз да. Бекерине сиздин окуучуларыңыз мыкты деңгээлге чыкпай эле да. Мына ошол да, мына мен башынан айтпай кетиптирмин. Биринчи манасты окутууда биздин өзүбүздүн жүрөгүбүздө манас болсо, жан дүйнөбүз менен, жүрөгүбүз менен берилсек анан балдардын жүрөгү ачылат. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү ачсак анан балдардын жүрөгү ачылат да. Ошону ошо сизден мындай чоң улуулук жатат. Анан сон мына ушул сонун эже. Мына ушундай темаларды изилдөө. Онун баарыбыз манасты окугубуз келип калды. Ооба да. Мисалы мен деле кыргыз тилчи. М, Оо. Мгм. 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 Оо.
абдан сонун. туура сонун. Төркүнбөже сиздин өзгөчөлүгүңүз Манастын бүтүндөй окуп чыгып, Манасты тереңден билгендигиңизде болуп жатат да. Анан көпчүлүк мугалимдер, мен өзүм деле чындыгымды айтайын, Манастан абдан бүт тексттин баардыгын 3 жылдыкты тереңдеп окуп чыгып, андан да ашырып окуп, дагы башкалар менен салыштырып окубай элебиз да, мектепте иштебей элем да менчи. Анан ошол Манастын чындыгында жана 3 жылдык андан башка китептердин баардыгын терең ар бир детальдарын өзүбүз жакшы билсек, анан балдарга жакшы жеткизет экенбиз да. Бир өзгөчөлүк. Ооба. Сиздейбиз. М. М. Ошон. Анан могу методикага колдонордум. М. О, да. Ошо. М. Ошо. Демек, биз мугалимдер Манасты окутууда өзүбүз жакшы билсек, баар бир деталын жүрөгүбүз менен өздөштүрсөк, анан балдардын жүрөгүнө жетет экенбиз. Анан ошол кийинки ошол ошо анан кийинки этапта анан методикалар, түрдүү методикалар, балдарды кызыктыруучу методикаларга өтсөк, анан абдан жакшы да. Анан мурунки ошол изилдөөчүлүктө ушул темаларды колдонсок, балдар изилдөө иштерин өзүлөрү таап келип, азыркы турмуш менен, азыркы окуялар менен байланыштырып, салыштырып, анализ да, анализ жүргүзгөндө анан Манастагы өзгөчөлүк баалуулуктарды алып, анан өзүнүн жүрөгүнө сиңирип, анан кыргыздын патриот уул кыздары чоңоет да. Кечке эле бир өңчө эле текстке байланып, анан окуя, эпизод, образдар менен айта берүүдөн дагы мындай жөнөкөй примитивдүү окутуу методикасы болуп калат, чыгаар да. Ошондуктан биз мындай жөнөкөйдөн татаалга өтүшүбүз керек. Ошол сабакта изилдөө өтүүдө, изилдөө механизмин, изилдөөчүлүк долбоорду колдонууда, долбоордук изилдөөчүлүк технологияны колдонууда ошол бала көйгөйдү көрүү жөндөмдүүлүгү, суроо берүү, гипотеза, божомолду иштеп чыгуу, түшүнүктүү аныктоо, классификациялоо, байкоо жүргүзүү, салыштырганга, корутунду жүргүзгөнгө, структуралаштырып материалдарды, текст менен иштегенге, өз идеясын далилдеп чыкканга үйрөнөт да. Бул кадимки илимий иликтөө иши. Ошонун этаптары бар, илимий изилдөө долбоордук иштин. Көйгөйдү актуалдаштырып, эмне көйгөй? Анан изилдөөнүн максатын аныктайбыз, теманы аныктайбыз, гипотеза, божомолдо дейли, а балким ошол